жакшы өтсүн, Кудайым ак жол берсе бизге, ак жолдой болсун ушу күн. Жалал Абад шаарындагы чоң участкалардын бири 2096 добушканасы саат 8:00 өз ишин баштап шайлоочуларды кабыл ала баштады. Жамалдин Ибайдиллаев бул участкта улуу шайлоочу катары алгачкылардан болуп добуш берди. Жаңы иштер, жаңы ийгилик боло берсин, шаарыбызда жакшы кете берсин. Алла хамамыз ham shu tarafdor bo'lib kelib o'tamiz bardığımız. Geleceğimiz parlaq olsun, önüge ötsün, bizi davlatımız ham chiroyli bo'lib yaxshasin. Baldarım bizden keyingi vagaleniler yaxshi yaşası için saylab o'tamiz. Эпидемиологиялык абалга жараша шайлоо өнөктүгү санитардык эрежелерди сактоо менен өтүүдө. Добуш берүүгө келген жарандарга бет каптар берилип, дене табы өлчөнүп, шайлоо өз нугунда башталган учур. Бүгүн жакшы кетип атат мындай башталышы. Адамдарым сразу көп келип атат. Башталышы жакшы эле кетип атат. Бар жок жакшы өтүп атады. Башталышы нарагын дагы көрөбүз. Тизме боюнча референдумда 2420 шайлоочубуз бар. Ал эми жергиликтүү шайлоодо 2437 шайлоочубуз бар. Бүгүнкү күндө мына эртең мененки саат 8ге биз шайлоо немелерибизди комиссиясынын ишин баштадык. Жакшы, Кудайым бүгүнкү күндөргө ийгилик боло берсин. Ал эми Жалал Абад шаардык кеңешине жалпысынан 5 партия ат салышууда. Барпы айыл аймагына караштуу Боз Чычкан айылындагы 2395 шайлоо участогунда шайлоо өнөктүгүнө катышкан жарандар басымдуу. Алар үчүн азыркы кырдаалды эске алып, санитардык көзөмөлдө талапка ылайык. Бүгүнкү шайлоого шайлоочулардын катышуусу активдүү, сиздер өзү көрүп турасыздар. Ушул убакка чейин азыр 200дөн ашык шайлоочу добуш берип атат. Бул жерде азыр бизде техникалык мындай бузулуулар жок, жакшы. Келген шайлоочулар тез арада ичинде өзүнүн шайлоого катышып чыгып кетет. Мен эртең менен эрте ушу саат 8де келип ушул жерде катыштым. Кыргыз Республикасынын гимни менен башташты дагы. Анан кийин шайлоочулар келип өз добуштарын бере баштады. Эч кандай тартип бузуулар катталган жок. Мен байкоочу катары бүгүнкү шайлоо өз нугунда өтүп жатат деп айта алам. Бүгүн 11 апрель жергиликтүү кеңештерге депутаттарды жана жаңы баш мыйзамды референдум аркылуу тандоо күнү. Буга байланыштуу Жалал Абаддагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү дагы добуш берүүгө катышууда. Биздин область боюнча жалпысынан 418 участокто өтүп атат бүгүнкү күндө. Саат 10га алынган маалымат боюнча 6% тегерегинде область боюнча шайлоочулар катышты. Эми бардык эле участоктарда мындай эч кандай бир мындай бузулуулар же аппарат иштебей калган моменттер азырынча байкала элек. Аталган Боз Чычкан айылындагы участокто 1444 шайлоочу катталган. Ал эми 5 мандат үчүн 20 талапкер ат салышууда. Жалал Абад облусу боюнча 62 айылдык жана 7 шаардык кеңешке депутаттарды шайлоо өтүүдө. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.